Соңку жылдарда туаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөн ымыркайлардын саны өсүп жатат. Бул көрүнүш Кадамжай районунда да жок эмес. Үстүбүздөгү жылдын 6 айында эле 7 бала жүрөк кемтиги менен төрөлдү. Аймактагы дарыгер Чынара Камалова туаса жүрөк кемтигинин себептерин атады. Өтө көп кездешип атат. Анын бирден бир себеби жаштарыбыз энергетика ичимдиктерин көп ичкенден болуп атат. Основной генетический фактор бизде чоң роль ойнойт. Себеби бизде тууган менен үйлөнүп, ошондой факторлор көп кездешет. Анан бирден бир себеби бул кош бойлуу эне ооруп калганда, сасык тумоо менен же башка бир жугуштуу оору менен ооруп калганда өзү эле дарыгерге кайрылбай эле өзүнүн менен эле үйдө эле лечение алып, кандайдыр дары-дармектерди ичет, антибиотиктерди ичет, ошонун улам келип чыгат. Дарыгерлердин айтымында жүрөк кемтиги менен төрөлгөн ымыркайлар эмчек эмген мезгилде ооз тегереги көгөрүп, дем алуусу оор болот. Адистер мындай ымыркайларга кандай көңүл буруш керек экенин айтышты. Төрөлгөндөн кийин уже байкап калса, анда сөзсүз түрдө кардиолог врачтарга, дарыгерлерге көрүнүп, кардиохирургдардан консультация алыш керек. Ошолор жанагы порогтун кандай оңой жана өзү жабылып кете турган порогдор да болот, анан өзү жабылбай турган порогдор да болот да. Ошолорго карап өздөрү кеңештерин айтышат. Кадамжай районундагы оорукананын төрөт бөлүмүндө жүрөк текшерүүчү аппарат бар. Болгону менен тиешелүү дарыгер жок. Мындан улам бейтаптар Кызыл Кая шаарындагы жеке клиникаларга барып убара тартышат. Бизде азыр аныктаганга аппаратура бар. Азыр ого специалист даяр эмес, специалист жок. Көбүнчө кардиоцентрден аныкталат. Кадамжай райондук жалпы дарыгердик практикалык борборунун дарыгерлери берген маалыматка таянсак, 2022 жылы жүрөк кемтиги менен 11 бала төрөлгөн. Ал эми 2023 жылы 17 учур катталган. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.